Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli rahimli Allah Taala'nın ismiyle başlayız. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кирип келген Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллахым бул айда кармаган ар бирибиздин орозолорубузду кабыл кылып, ибадаттарыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Аллахым ахиретте бизге чексиз ырайымын көрсөтүп, бейишинен орун берген болсун. Бүгүн сиздерге айтып бере турган темабыз албетте момун мусулмандарга Аллах Таала орозону парз кылды. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum la'allakum tettakun. O iman keltirgen pendeler, sizlerden murdagı qoomdorgo parz kılingандай эле orozo parz kılındı. Anın maksatı la'allakum tettakun. Balkim sizler Kudaydan korkosуңар deydi. Demek Orozonun negizgi maksatı Kudaydan korkuunu үйрөнүү. Başka ibadattарда namaz okusanız, же ажылыкка барган болсоңуз, бул ibadатtar элге маалым болот. Ал эми сиз орозо кармаган болсоңуз, бул орозо бир гана сизге жана Кудай Таалага маалым. Эгерде сиз ичиңизден орозо болуп алып, ал орозоңузга кыянаттык кылган болсоң, аны башка адамдар биле албайт, бирок Кудай Таала көрүп турат. Ошол себептен бул сырдуу ибадат болгондуктан дагы мунун сообу чексиз. Аны Аллах Таала хадисте келгендей: "Куллу амали бани адама лаху илля саум фа иннаху ли ва ана аджзи бихи." Адам баласынын бардык амалдары, сооп иштери өзү үчүн, тек гана орозо мен үчүн жана мен анын сообун беремин дейт. Демек, бул орозо Аллах Таала үчүн болуп аткандыктан анын сообу чексиз. Bu Ramazan ayında bizdin en negizgi sabak bola turgan Kudaydan korkuunu үйрөнүү, Kuday Taala'nın görüp turuusun жүрөгүбүзгө сактообуз керек. Albatta, bul ibadat başka ibadатtarдан өзгөчөлүгү эртеден кечке сиз ачка калып, чаңкап, бирок ал жерде сиз көзүңүздү арамдан, оозуңузду арамдан сактабасаңыз, кулагыңызды ушактан сактабасаңыз, анда Кудай Таала сиздин ачка калып чаңкаганыңызга муктаж эмес. Ошондуктан бул Рамазан айын чындап, чын жүрөктөн берилип кармап, жана күнөөлөрдөн арылууга аракет кылалы. Бул Рамазан айы 12 айдын султаны. Рамазан айын хадисте келгендей: "Ман сама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Ким Рамазан айын орозосун иман менен ишенип, албетте Аллах Таала бизге муну парз кылды деп, вахтисабан анын сообун Аллах Тааладан үмүт кылып кармаган болсо, Аллах Таала анын өткөн күнөөлөрүн кечирет деп хадисте келет. Демек биз Аллах Таала чын жүрөктөн иман келтирип, Кудай Таала бизге ушуну буйрук кылыптыр деп туруп, бекем иман менен кармайлы. Кээ бир адамдар аны диета үчүн кармашат. Жок, ким намазды адамдар көрсүн үчүн окуган болсо, анын сообу жок, тек гана гимнастика болуп калат. Кайсы бир адамдар ажылыкка барып, бирок адамдар мени ажы деп айтсын деп ажылыкка барган болсо, анын ажылыгы жөнөкөй саякат болуп калат. Кайсы бир адам ошол кармаган орозосун жөнөкөй эле эл көрсүн үчүн, же жана башка максаттар үчүн кармап койгон болсо, анын орозосунан диетадан башка эч бир сооп калбайт. Ошол себептен бул ибадаттарды эң биринчи башка максаттарды коюп, биринчи жараткан Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн деп гана кармашыбыз керек. Рамазан айынын алгачкы 10 күндүгүн аввалу рахматун, алгачкы 10 күндүгү мейримдүүлүк 10 күндүк дейт. Аусатуху магфиратун, ортоңку 10 күндүгү кечиримдүүлүк 10 күндүгү дейт. Ва ахируху итқун минан ниран, акыркы 10 күндүгү Кудай Таала бизди азаптан, тозоктон куткара турган 10 күндүк дейт. Ошол себептен ушул күндөрдү биз чын жүрөктөн пайдаланып, ибадатыбызды бекемдеп калалы. Биздин ыйманыбызды курчута турган, ыйманыбызды күчтөндүрө турган амалдарды, сооп иштерди кылганга аракет кылалы. Кийинки Рамазанга бизди бул жашообуз ошол Рамазанга жетеби, аны эч ким билбейт. Ошол себептен бул келген Рамазанды өткөрүбөстөн чын жүрөктөн пайдаланып, ибадаттарды жакшы кылып калганга аракет кылалы. Аллах Таала бардыгыбыздын кылып аткан, ошол кармап аткан орозолорубуздун баарын Аллахым өзү кабыл кылган болсун, ахиретте сооптон өзү берген болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.